Урматтуу төрага, ордуңуз куттуу болсун. Эми ушул жерде парламентте Кудай буйрса акыйкатты, чындыкты, элдин мүдөөсүн, элдин үнүн жеткире турган трибунада сиз кашкайган калыстыкты кармап турат деп ишенебиз. Эми биз азыр сунуштар берилип атат. Минтип айтканга туура келип атат. Урматтуу туугандар, мынакей көрүп атабыз, угуп атабыз, билип атабыз. Оозу кыйшык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деген бир кеп бар. Ким чыгып эле сүйлөп, анан ким чыгып эле кайра сунуштарды айтып эле, анан мурда кийин даярдалган сунуштарды сунуштама иретинде кое берген нерсе бул болбойт. Бул жерде 90 адам бар. Азыркы биз көтөрүп аткан маселе жок дегенде фракциялардын ичинде, топтун ичинде талкууланыш керек. Биринчи талкуулар жүрсүн, эртең талкууларды түшкө чейин талкуулайлы дагы, андан кийин анан кечинде деле ошол ушундай учурга чейин маалыматты топтоп, тактап алып анан иштин ары алып барсак жакшы болот эле. Биз жалпыңыздардан ошол мурдагы, мисалы бул убакка чейин деле ушул жердеги орундарды мурда биз тактап койгонбуз, мурда биз ушул нерсени түзүп койгонбуз деп фамилиясына чейин жазып алгандарды көргөнбүз. Мына баягы күнү эле. Анан дагы ошондой болуп калбасын. Кайра артка иштеп кетет ал нерсе. Рахмат. Рахмат, 4-нчү микрофон. Assalamu alaikum. Нуржигит Кадырбеков, Ыйман, Нуру фракциясынын жетекчиси. Бир сөз бар, эгерде алымдардын илими болбосо, билимсиздер жок болуп кетмек деп айтат. Байлардын берешендиги болбосо, анда кедейлер кыйналып калмак дейт. Бирок башчылардын адилетсиздиги болсо, эгер адилеттүү болбосо, анда адамдар бирине бири карчкыр менен койдой кыянат кылат деген бир сөз бар. Ошон үчүн мен сизге адилеттүүлүк тилейм. Оор жумушуңузга береке, Кудай күч кубат берсин. Эми эки маселе. Бая болгону төраганы шайлаганга салынган бюллетендерди эсептеген комиссияны бекитип алыш үчүн жарым күнүбүз кетти да, орай айткандачы. Эми эртеге вице-спикерлер турат. Андан тышкары комитеттер турат, структуралар турат, алар жетекчилерин шайлоо миссиясы турат. Бүрсү күнү чыр чыкпасын, адилеттүү болбой калды деп, ошон үчүн биринчи регламент жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып болбайлыбы? Даярдалыптыр, долбоор бар экен, бир окуудан өтүптүр. Эки окууну батыраак кылып алалы, анткени кыргызда бир сөз бар. Иреси иште ийгилик болбойт деген бир сөз бар. Ирети менен кылалы, тартиби менен кылалы. Бул бир нерсе. Албетте бир аз убакыт керек. Каникулдан кийин кылсак жакшы болмок. Бирок Германия 1 минутада канча Мерседес чыгарат деген бир сөз бар да. Убакыт деген ушундай дейт, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдайт дейт. Убакытты кетирбейли. 2 күн бул чоң убакыт. Бирок бир нерсе, эртеге жалаң фракциянын башчылары топтололу деп атабыз. Бирок арабызда акылдуу кишилер бар. Эми фракциянын башчы болуп биз дайындалдык, бирок бизден акылдуу кишилер бар. Мүмкүн болсо бирден экиден киши кошо эриште кирели. Көбүрөөк кеңешсек, кеңешип кескен бармак урбайт деп коет, андан кийин бир тияна келсек жакшы болот эле. Анан баягы алдын ала макулдашылгандарды биздин колго да берип койсоңуздар, биз да бир карап, биз да пикирибизди айталы. Чоң рахмат. Рахмат. 6-нчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Ордуңуз куттуу болсун, урматтуу депутаттар. Төрага, бул жерде эң негизги бүгүнкү күнү структура бекитилди элек да. Канча комитет болот, канча вице-спикер болот. Аны чечпей эле баарын шайлап алабыз деп поезддин астына туруп алып чуркаганын дагы кереги жок. Биринчи бекитип алалы, регламентти дагы бекитип алалы. Анан кийин кимди вице кылабыз, кимди төрага кылабыз, ошондо шайласак жакшы болот эле. Башында ушу сунушту берген, добушко коюп берсеңиз жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуштардын түшүшү менен